Ысык көлдөгү аялдар жамаатынын ассоциациясы чоң уюм эмес, жана биздин гранттардын өлчөмү дагы чоң эмес. Биз бул жактан айлык алабыз, ошол эле учурда калкыбызга тиешелүү кээ бир маселелерди чечип жатабыз. Гранттын ар бир тыйынына отчет беребиз. Салык органдарына да отчет берип турабыз. Жалпысынан биздин уюмга дагы кайсы акчаны кайда жөнөтүп жатканыбыз тууралуу отчет берип келебиз. Эркектер дыйканчылык, жер иштетүү, мал чарбачылыгы менен байланыштуу глобалдык көйгөйлөрдү чечишет. Ал эми социалдык маселелер көмүскөдө калып калгандыктан аялдарды мобилизациялоону чечтик. Поэтому мы решили мобилизовать именно женщин. Долбоор жергиликтүү аялдардын жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүгө активдүү катышуусу үчүн алардын активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Аялдардын көйгөйлөрү мындай четкерээк калып калат да көпчүлүк учурдачы. Анан аялдардан да сөзсүз түрдө көйгөй чыгат. Анан эркектер көпчүлүгү үй бүлөдө кандай болсо, эркектер үй бүлөдө негизи чоңураак проблемаларды чечкенге аракет кылат да, ал эми майда жана балдарга тиешелүү социалдык маселелердин көпчүлүгү аялдарда болот да үй бүлөдө. Ошол сыяктуу эле айыл өкмөтүндө дагы ошондой маселелер четте калып калат да. Анан биз ошол маселелерди алып чыкканга аракет кылганбыз. Бул жерде мурун бизде жалаң карагайлар болчу, кайыңдар, бактар болчу. Анан бул жөн эле тургандан көрөк биз эми бул жерге бир балдарыбыз үчүн пайдалуу нерсе куралы, пайдалуу нерсе жасайлы деп анан ушул жерге кичинекей бакча, ушул жерге кичинекей алма бак тигүүнү пландаштырганбыз. 15-тин тегерегиндеги аялдар топтолгондагы ар бир айылдан 15-тен. Анан ошолордо көйгөй аныктагандагы ошол көйгөйдүн негизинде эң негизги болуп чыккан көйгөйдү биз алып чыкканбыз. Ал көйгөйдү ушул Акчи айыл өкмөтүндөгү Абдышакымов атындагы орто мектебинде балдардын ысык тамагын уюштуруу боюнча биз негизги көйгөйдү катары алганбыз. Өзүбүздүн коллектив менен мына инициативдүү топ аялдардын турган группабыз менен сүйлөшүп туруп анан ушул жерди бакчага айландырдык. Ошонун ичинде бизге бөлүнгөн каражатка мына сетка, ушул сеткаларды карматып туруп биз ичине алма бактарды отургуздук. Бул келечекте балдарыбыздын тамак ашына пайдалуу жана балдарга витамин болмокчу да. Мы подняли уровень сознания наших. Биз лидер аялдарыбыздын аң сезимин көтөрдүк. Тактап айтканда, алар эркек качан келип көйгөйдү чечип беришет деп күтүшпөйт. Алар бул маселелерди өздөрү чече алышат. Ассоциация келгенде сразу эле биз минтебиз деген жок. Алар келип ошо көйгөйдү аныктады да. Ошо аялдар менен отуруп алып кандай көйгөйлөр бар деп чечишти. Группага бөлүп алып көйгөйлөрдү аныктап жазышканда ар кандай көйгөйлөр чыкты. Аялдар кеңешинин тобу бизге жакшы жардам берди. Өзүлөрү ушул бир мини проектлер бар экен. Ошо мини проекти менен 3 айылга жардам беребиз деди. Анан биз ортодо эмне кылабыз деп ары ойлонуп, бери ойлонуп ушул кичинекей эс алуу жайыбыз бар эле, ошонуга лавочка кылалы деп анан сүйлөшүп ушул лавочкага заказ кылдык. Лавочка алып келип салып беришти. Окуулар, семинар, тренингдер өтүү аркылуу аялдардын активдүүлүгү жогорулады десем болот да. Себеби пилоттук айыл өкмөт болуп, же болбосо өзүбүздүн демилгебиз менен ар кандай долбоорлордо иштедик да, бейөкмөт уюмдар менен. Ошолордун негизинде аялдардын активдүүлүгү жогорулады. Көп эле проектлер менен жүргөнбүз, бирок бул аябай бизге жакшы жардамы болуп калды да. Эл көзү ачылып атат да, ушул кичине аз да болсо, кичинеден көтөрүлөт экен да айылыбыз. Кичинеден көтөрүлүп ушул эс алып 5 бала келип олтурса дагы ушуну жакшынакай ушундай энелерибиз ушулар тияктан жардам келди эле деп ушул аябай жакшынакай демилге болуп атат да бизге. Эми бул деле мурун деле биз өзү деле ойлонуп жүргөнбүз, баягы каждый кто живет, айылда ойлонот да, баягы көрктөнөлү, оңдойлу айылыбызды депчи. Анан булар келгенде уже бизге жакшы эле түрткү болду да. Анткени сабак өттүк, окууларды өтүп атты. Анан кийин аялдар келип көйгөйлөрүн өзүлөрүнүн көйгөйлөрүн чечип берип, айтып берип атышты. Чечилип ошонун арты менен мына скамейкалар коюлуп атат. Разрабатываем проекты, которые... Биз аялдар коомчулугунун өзгөчө анын ичинде жергиликтүү жааматтардын потенциалын чыңдоого багытталган долбоорлорду иштеп чыгуудабыз.
Ассоциация келгенде ошо акция өткөрөбүз дегенде, бир идеяны чыгаргыла, көбөйдү алып чыккыла, ошону акция катары чыгаралы дегенде, ошону жөн эле акция кылып салбастан, ар бир айыл, 3 айыл, ар бир өзүнүн көйгөйүн көтөрүп чыгып, ушу кичинекей болсо да бир маселе чечилип калсын деген максатта иш алып барышты. Топ болуп иштегенде ар кандай көйгөйлөр айтылды да, айылдын көйгөйлөрү. Айылга акча бөлүнсө, мисалы, арыктарды тазалаталы, же жолду оңдотолу, же мусорный бак коюлалы депчи. Анан ошонун ичинен биз алманы көтөрүп чыктык. Бул алма абакты көп жыл колдонсо болот. Балдардын ден соолугуна дагы витаминдүү тамак десек болот да. Ошондо бул айыл 23 түп алма бак диксе, экинчи айыл тигилген бир эле спонсор 80 түп алма берди. Бир эле адам өзүнүн күчү менен айыл үчүн, айылдын балдары үчүн деп 80 түп алма берди. Ошону мал жеп салбасын деп, ошону курчаганга сетка кылышты. Үчүнчү топ болсо ошо мындай бош убактысын туура пайдаланыш үчүн, жаштардын, же болбосо карыган адамдардын бош убактысын туура пайдаланыш үчүн ошо скамейка отурганга барып ордойношот дейт карыган кишилерибиз дейт. Отурганга место жок дейт. Ошон үчүн ал жерге скамейканы орнотушту да. Биз айыл өкмөттөрүнө жардам бергенге аракет кылабыз. Жергиликтүү жааматтарга, аялдар жааматынын лидерлерине өздөрүнүн программаларын, пландарын кайра карап чыгыш үчүн, жергиликтүү деңгээлде өз көйгөйлөрүн чечүү жолдорун үйрөнүшү үчүн жардам берүүгө аракет кылабыз. Очень много есть проблем, которые можно решить за счет ресурсов и потенциала местных самих сообществ. Коомчулуктардын өздөрүнүн ресурстары жана потенциалы менен чечүүгө боло турган көйгөйлөр бар. Негизинен тепкиде албетте идея бар. Ал айыл өкмөт башчысы Байбосунов Азизге таандык эле. Ал калктын айрылуу катмары болуп эсептелген үй-бүлөдөгү комуз черткиси келген жана аны үйрөнгүсү келген балдарга жардам берүү үчүн долбоорду иштеп чыгууну пландап жатканын айтты. Ошондуктан биз аны менен бирге бул долбоорду иштеп чыктык. Кудайга шүгүр, долбоор колдуга алынып, айыл өкмөтү алган комуздар менен бирге музыкалык жабдууларды да алышты. Комузами, которые получила айыл өкмөтү, они получили еще музыкальное оборудование. Аппаратуралар, колонкалары, жанагы ушундай мугалимдерди деп атайын маркерный доскаларынан бери келген. Бардык музыкалык аспаптар келди. Буюрса бир кызматкер алынып, атайын айыл өкмөтүнүн эмесине жалаң комуз кружогун ачып, музыка, би, хор жана ошол кошумча шахмат боюнча кружокторду ачып башталды. Очень хороших отношений со всеми айыл өкмөтүнүн сейчас. Биз азыркы учурда бардык айыл өкмөттөр менен абдан жакшы мамиледебиз. Адегенде түшүнбөй, башында ишенбестик менен мамиле кылышса, акырында уга башташты. Эми алар менен жакшы кызматташуу түзүлгөн. У нас хорошее сотрудничество с ними. По работе с ассоциацией Бизге долбоорлорду жазууда кеп кеңештерин берип, семинарларды өткөрүп жаткан Ысык-Көл облусунун аялдар жамаатынын ассоциациясынын ишмердүүлүгү тууралуу. Биздин бекер кийим кечи тарата турган пункт уюштуралы деген оюбуз бар эле. Выдачи одежды, бесплатной одежды. Ысык-Көл облусунун аялдар ассоциациясынын жардам менен муктаж болгондорго, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө бекер кийим таратуу пунктун ачып алдык. Бул жерге кереги жок колдонуудан чыккан нерселерди, оюнчуктарды алып келишет, а муктаж болгондор келип эмнеге муктаж экенин өздөрү тандап алышат. Это было одно из очередных наших заседаний. Бул тепкенин социалдык экономикалык өнүгүү программаларын жаңылоо жана өнүктүрүү боюнча жумушчу комиссиянын кезектеги жыйындарынын бири болду. Биз аларга калктын жакыр катмарларынын, калктын аялуу катмарынын турмушун кантип жакшыртуу керек, кандайдыр бир чараларды кантип киргизүү керектиги боюнча идеяларды берип жатканбыз. Алардын бири мына ушул кээ бир адамдарда кошумча эч жерге коюуга болбой турган же кийилбеген кийимдер көп экенин айтып, аларды чогултуп, жашоо турмушу начар болуп жаткандарга таратса болот деген идеяны айтып чыкканбыз. Кого не хватает его.
Алып алып, бирөөнө сатып ийген жокмун, бирөөнө өткөрүйген жокмун. Өзүм аракет кылып пойлага септим. Анан кичине көбөйсө анан малга берейин деп. Ал 5 мешек арпаны сеппей эчтеке айдабай туруп малга берип койсоң, малыңыз аны бир 10 күндө эле жеп коет. Думаю, это эффективнее, чем однодневные продукты принести, килограмм макаронов, литр масла. Менимче бул бир күндүк азык-түлүк 1 килограмм макарон, 1 литр май алып келгенге караганда эффективдүү. Анткени алар бир азык-түлүктү бир жуманын ичинде 1-2 күндө деле түгөтүп коюшу мүмкүн. Ал эми биз аларга алма бактарынын көчөттөрүн тараттык. Жана алар өз эмгеги менен өстүрүп түшүмүн көрүп жатышат. Мисалы алма дарагы бир нече жыл киреше берет. Абдан чоң пайда көрбөсө дагы балдар жешет. Аларга витамин болот. Ашканын сатышат. Түшүмдү күзүндө жыйнашты. Бул түшүм аз эмес, кышка даярдык көрүшөт, ашыкчасын сатышат, алмаштырышат. Айылда мисалы сүт жок болсо башка болгон нерсеге алмаштырып алууга болот. Бул 1 килограмм макарон же 1 литр май сыяктуу бир күндүк азык-түлүккө караганда эффективдүү деп ойлойм. Если лишнее продать, обменять. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз. Жана биринчиден акчадан да имиджибиз маанилүү. Бейөкмөт уюмдар грант жегиштер эмес, алар элге жардам беришет. Көпчүлүк жарандык уюмдар жалпысынан элдин турмушун жакшыртуу үчүн иштешет. Биз ашыкча бир тыйын үчүн аброюбузду кетирбейбиз. Азыркы заманда баары мелочный кирише берсеңиз, андай адам адашып кетет го дейм, баарын изденип, киришинип, казынып көрүнгөн элдин жаманчылыгын каза берсе. Туура эмес да. Бергенин алып, шүгүр айтып. Ошол.